Насир аль-Мульк мечити Ирандын Шираз шаарында жайгашкан таанымал мечиттердин бири. Бул кереметтүү мечит 1888 жылы Кажар династиясынын өкүлү Шираздык олигарх Мирза Хасан Али Насир аль-Мулктун буйругу менен курулган. Анын курулушуна 10 жылдан ашуун убакыт кеткен. Мечиттин сырткы көрүнүшү Ирандын башка мечиттеринен эч кандай айырмасы жок. Анын негизги өзгөчөлүгү ички көрүнүшүндө. Дуалдары түстүү айнектери жана мозаикалардын ар түрдүү бөлүктөр менен кооздолгон. Айнек терезелерден ичине күн нуру тийген убакта түрдүү түстөрү чагылып, мечит ичи кайталангыс кооздукка бөлөнөт. Күн нуру тийип турган учурда өзгөчө дуал беттеринде жазылган араб сөздөрү укмуштуудай кооз көрүнөт. Мечиттин ичи айнектердин чагылуусунда көбүнчө кызгылтым түскө бөлөнөт. Ошол себептен улам мечиттин экинчи аталышы Кызгылт мечит деп аталат. Бул керемет мечиттин ичинде сүрөткө түшүү үчүн көп адамдар келишет. Мечит ичиндеги түстүү керемет көрүнүшкө туш болуу үчүн эртең менен эрте күн чыккан убакта келүү зарыл. Мечиттин коросунда балыктар сүзүп жүргөн бассейн бар. Ал эми мечиттин чыгыш бөлүгүндө музей орун алган. Музейде мечиттин курулуш окуясы сүрөттөр менен баяндалат. Мечит кереметтүү кооздугу кайталангыс жасалгасы менен миңдеген туристтерди өзүнө тартып турат.